Атам катуу кырсыктап эсин жоготуп бизди да дагы айтат. Эс тутумун жоготкон ата. Аны Россиядан таап келген бала жана 20 жыл күтүп, башкага жар болуп кеткен аялдын тагдыры. Келесі күйесіне кетіп қалса, елге жұртқа өзі келе шерменде болады. Режиссер Актан Арым Куаттын эсимде тасмасы быйыл Евразиялык кинофестивальда баш байгени жеңип келди. Кош эмет, биздин кыргыз бауырлар. Эсимде киносымен Актан Арым. Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө тасманын жабык көрсөтүүсү болду. Ага жогорку кеңештин депутаттары, парламент кызматкерлери жана маданият тармагынын өкүлдөрү чакырылган. Бүгүн болсо ушундай дәл жол көрсөтүш керек болуп калды. Жана ошол Арахан Исимбаевчага чалып калдык. Ушундай бир көрсөтүү болот. Депутаттарга айтып көрбөйсүзбү деп. Депутаттар деген рахмат. Биз өтө кубанычтуубуз. Тасмадагы башкы каармандын ролун Актан Арым Куат өзү ойногон. Анын каарманы зарлыкты, жумушсуздуктун шамалы Орусияга жеткирип, ошол жакта кырсыкка учурап, эс тутумун жоготуп 22 жылдан кийин атасын баласы таап айылга алып келет. Кино бул айтып жана түшүндүрүп берүүгө мүмкүн эмес нерсе. Аны көрүү керек деп француз жазуучусу жана режиссеру Рене Клер айткандай, бул тасманы көрүү керек. Эсимдени көргөндөр катуу таасирленгендерин айтышып, бүткөндөн кийин дагы көздөрүнө жаш алышты. Мы же, знаете, мы же каждый день сталкиваемся с этим, да? Дома, с соседями, с людьми, со страной. И мы же все это видим. И все болеем за страну. Понимаете, вот мы, там сидят депутаты бедные, мы их всех мочим. Вы плохие, это. Здесь сидят молчаливые зарлыки, киношники, их никто не слышит. Бывших нас вообще дураками считают. Новые еще не выросли, сидят в ТикТоке, понимаете? И мы все разобщены. И вот мне кажется, только объединить нас можно. Вот такой завой. Только кино и искусство. Ал эми тасманы көргөн айрым депутаттар чакырууну кубануу менен кабыл албагандарын моюндарына алышып, эс тутумун жоготкон башкы каарман каршылыктарга карабай, үн дебей айылын тазалап, аны үлгү катары көрсөткөн чыгарманын жаратуучуларына таазим этишти. Кечээ күнү Арахан Исимбаевич бизди кечээ күнү эле чакырды. Ушундай көркөм тасма болот. Жок, ушунчалык ушундай деңгээлде көркөм тасма болот деп биз чын эле ойлогон жокпуз. Жана кубаныч айткандай, биз депутаттар эми баарыбыз эле маданияттан таптап эле алыс деп айта албайбыз. Себеби деген ар бир депутат өзүнүн бир адис, да? Мен ойлойм ошо бир педагог болобу, же врач болобу, же бизнесмен болобу, ал деле бир өзүнчө адис, бирок ушул көркөм тасма ушунчалык сезимдерди ойготtu, да? На самом деле я очень впечатлена. Как вот ранее мои коллеги озвучили, когда нас приглашали на этот фильм, я думаю, приглашает нас взрослое поколение, и нужно, как бы из-за уважения, надо хотя бы 2 часа своего времени выделить, именно приехать посмотреть. На самом деле, я честно скажу, я не ожидала, что будет такой настолько прекрасный фильм, и что он так вот возьмет за душу, да? Вот коллеги мои сказали, что в фильме очень действительно каждый сюжет, каждый кадр, она вот давала как-то вот, знаете, 1,5 часа времени. Я сидела и задумывалась, и думала настолько, да, какое вот мое отношение к моим родителям, какое у меня отношение с моим супругом, какое отношение мое к моим детям. Джордж Оруэллдин жакшы сөзү бар. Бүткүл коомчулукта жалган айтылып аткан мезгилде сен чындыкты айта койсоң, сени экстремист эле кабыл алат дегенчи. Чын эле. Ар бир айылда билинбеген менен зарлыктар бар. Тазалап аткан. Мындан карасаңыз, азыр зарлык эки нерсени кылды. Тазалады, анан агартты. Биз азыр ушул күнү тазаланышыбыз керек, анан агарышыбыз керек. Мына абдан бир философиялык бир мааниси терең. Ошонун ичинде баары камтылган. Анан мына актерлор, биздин артисттерибиз укмуш, жеткире баарын аткарганы менен аябай мындай таасирленди. Биздин айылда дагы бир киши бар. Эрте менен туруп алып ушул оппозиционный гезиттерди алдырып, окуп, аны тигил үйүнүн чатырына жыйып,
анан бир жыйындар болуп, аким эмелер барып калса, сүйлөп, мыйзам неге аткарылбайт дейт. Элдин бардыгы ошону бир оорукчан кишидей карайт да. Это мына дагы баштады депчи. Ал чынында бизде азыр ошондой нерсени айтсаң, чын эле оорукчандай, буга бирдеме жетпейт дегендей кабыл алган учур көп. Жанар Акаев айтып турган айыл парламент болсо, чындыкты айтып келген үчүн көпчүлүк жинди деп жаткан адам ал жакта да бар. Тарбиялык агартуучулук мааниси зор фильмде кесиптештерин көрүүгө чакырган Адахан Мадумаров дал ушундай кино аркылуу коомду агартуу мүмкүн экенин, мындай кинолорду телеканалдардан байма-бай көрсөтүп туруу керектигин белгиледи. Адахан Кимсенбаев негизи киношник болуп калды. Анткени 3 рет жазатып, иш-чарабызды дайыма келет, дайыма сүйлөйт. Анан сүйлөгөндө да аябай киночулардай болуп бүт баарын эметет да, баягы иликтеп. Бул кино тармагы ушунусу менен күчтүү. Владимир Ильич Ленин бекер айткан эмес, искусствонун эң жакыны, элге жакын ошол кинодо. Айрыкча кыргыздар. Айрыкча бүгүнкү заманда. Эмнеге? Себеп китеп окубайбыз да тура журнал чыкпай калды. Башка мындай бир агартуучулук иштери болбой калды. Гезиттердин баары бир кишинин мындай бир барагына айланып калды. Ошол сыяктуу эле болуп аткан учурда эң таасирдүүсү менимче кино. Журналисттер агартуучулукту жасайт дейт элек, бирок агартуучулук жасайбыз деген журналисттерге дагы мындай бир аргандай бир себептерден улам алар дагы катары жоюлуп баратат да. Эки каршы ушундай болуп калды. Анан мүйүндү жеткире турган эмне болуп атат? Жөн гана жан баштап жатып көрүп койчу кино. Муну дагы эринбей аягына чейин көрсө. Жаштарга кандай карайт экен билбейм. Жаштар азыр экшенге көнүп калгандыр. 1 мүнөттүн ичинде апыр-тыпыр түшүп, Африкага түшүп, Африкадан Египетке кетип, мына ушундай фильмдерди жакшы көрөт. Анан сөзсүз колунда же бычак, же бир тапанча болуш керек, автомат болуш керек. Ансыз кино болбойт. Могул жерде көпкө чейин, бир кадр көпкө чейин кармалып тургандыр, ушул ойлоноор экенди. Бул бир күндүк эле иш-чара эмес. Акырында салтка айланып бара жаткан саамалык. Базаровдун альтернативасы аталышындагы жыйын ушул эле залда мурдараак башталган эле. Ага катышкан Адахан Мадумаров иш-чараны үзбөй, мындан ары катышууга аракет кылаарын белгилеген. Анткени элди агартуу, билим берүү менен катар искусство жана маданият аркылуу мүмкүн. Бүгүнкү киного келгендерде өз маданиятыбызды, каада салтыбызды сактоонун үстүндө иштөө зарылдыгы келип жеткенин белгилешти. Мен сиздерге бир нерсени айтайын. Жана кыргыздын калпактары бар го? Кыргыздын калпактары. Мына жоюлуп кеткен кезде, мына жерден илгери 88-89 жылы ошол Сейит Кадова деген эже бар болчу. Мына ала мүдүндөн ошону кетип атат деп туруп, жана калпактардын бүт түрлөрүн жаздырган ошол протокол ушул күнгө чейин менде бар. Калпакты кантип кийиш керек, сүрөтү кандай болуш керек, анын ичинен кыздар калпагы, уулдар калпагы, баазы билесиңер, бир ошондой эле ар бир кыз келиндердин кийими бар жакшынакай. Кийими бар. Бирок ошол өз улуубуздун кийимибизди кийбейбизби? Мына жерде абдан туура көрсөтүп турат. Биз кыргызбыз го койгун айланайын. Туурабы? Ошон үчүн бул ошол таасир этип го деген менде ой болуп атат. Менде үмүт бар ушундай. Анан ушу сиздерге окшогон аттар, ушу сиздин тегереңизде ушундай творческий адамдар ушундай иштерди жүргүзсө, анда биздин мамлекетибиздеги болуп аткан ишти алдыга сүрөт деген, ошону жеткизет деген нерсе болот. Себеби идеологиянын күчү абдан зор, абдан керектүү. Рахмат сиздерге. Ты понимаешь, у тебя каждый персонаж — это такая наполненная грань жизни. Анарочка замечательно, Назым прекрасно. А когда Талайхан начала петь, у меня ком вот сюда, ком. Я старалась держать себя. И смотрела за Актаном. Я почему говорю, ты счастливый? Ты счастливый художник, который сохранил в душе вот именно ноту любви. Потому что это любовь. Любовь только творит светлое. Любовь только творит желание жить. И этот человек, он только это помнит, потому что это самое сильное, самое светлое чувство. Актан всегда поднимает такие насущные вопросы, которые кроме нас, кыргызов, никому не интересны. И кроме нас никто не сможет эти вопросы и поднять, и решить. И я очень рада, я почему сейчас вышла сюда на сцену,
Потому что здесь сидят люди, которые принимают решения. Да? Вот я Ахтану могу с глазу на глаз сказать, как я восхищаюсь его фильмом. Но это такая большая редкость, когда политические деятели обращают внимание на искусство. Искусство – это оружие. Вот вы сейчас видите, как искусство открывает глаза, да? А у политиков есть еще оружие принимать решения.